Эми жооп бербей эле коеюн дедим эле. Анткени бул айткан дегени ааламды аңтар теңтер кылып тургандай, бирөөнүн тагдырын чечип тургандай Эрулан Көкүлов деген чоң саясий фигура деле эмес. Бирок сөзү күйдүрөт да, журналисттер силер мафия болуп уюшуп алып, мени куугунтуктап атасыңар деп жогорку трибунадан, жогорку кеңештин борбордук трибунасынан 10 мүнөттөн ашык кечке сүйлөдү. Элге ушу Эрулан Көкүлов деген чоң саясий фигурага каршы журналисттер уюшуп алып куугунтук жүргүзүп атат деген таасирди калтыранга аракет кылды. Эми эл баарын билип турат, кимдин кандай экенин алаканга салгандай көрүп турат. Эрулан, ачык эле айтып коелу, журналисттердин бирөө да сенден коркпойт. Сенден корксо столовойдун администратору коркушу мүмкүн. Болду, точка. Эгерде журналисттер ушинтип мафия болуп уюшуп алып, бир саясатчыларга каршы максаттуу иш жүргүзө турган болсок, кезектеп түзүп алып, сен ошол тизменин 1000-чиси болмоксуң. Сенин алдыңда 999 саясатчы болмок, биз тийише турган. Ушундай досум. Анан мен журналист катары айтайын, эскертип коеюн, тиги бу деп атасың. Сен буга чейин журналисттер камалганда, куугунтукталганда келип алакыбалыбызды сурап койдуң беле? Түрмөдө отурган журналисттерден кабар алып койдуң беле? Сөз эркиндигине басым кысым болуп атат деп жогорку трибунадан, борбордук трибунадан өзүңдүн маселеңди көтөргөндөй маселе көтөрдүң беле? Мен уккан эмесмин аны. Демек, бизде атың айры, изиң ири дегенге моралдык укугуң деле жок. Мен ушу кайрылууну жоопту жазганымдын дагы бир себеби, сен жаштарды дискредитация кылып атасың. Алдагандай чалагайым, ардемке бирдемкени айткан сөзүң үчүн элдер бизге сын айтып атышат. Жаштар эле жаштар дейсиңер. Жаштарыңар ушулбу? Блогерликтен келген, медиадан келген саясатчылар жакшы болот, кыйын болот дейсиңер. Кыйыныңар ушулбу деп атат. Сен болгону ушундай жаштардын ырысына түкүрүп атасың, дискредитация кылып атасың. Дагы бир жолу чакырып кетем. Токтот. Медиа чөйрөсүнөн келгениң анык болсо, анда билишиң керек. Саясатчыга дайыма сын айтылып турат. Саясатчынын териси пилдин терисиндей калың болушу керек. Анын ичинде саясатчы болгондон сен да чыдашың керек. Сен коркутуп атасың. Эгерде журналисттер мени ушинтип асылганыңар токтотпосоңор, менин жазганыңар токтотпосоңор, кайсы коррупционерлер менен чай ичкениңерди чыгарам деп. Чыгар, пожалуйста. Күтөбүз. Бүгүндөн баштап чыгар. Абдан жакшы болбойбу ошентип чыгарганың? Журналисттердин арасында деле таза эместерибиз бар. Чыгарсаң тазалана ал чогуу. Чыгарбаганың, силер тыйылбасаңар мен чыгарам дегениң бул жөн эле чайкоочулук, жөн эле саясий коррупция. Сен өзүң айыптап аткан адамдардан эч айырмаланбадың. Жөн эле ушинтип соодалашып. Бирдекени айттыңбы? Анда чыгар. Болбосо куру бекер эле сөз. Анан өзүңдү журналист болчумун, андай болчумун, мындай болчумун деп мындай айтпай эле койчу досум. Сен ошо столовый кафелерде ызчу салгандан башка бир чоң коррупцияны иликтеп, чоң экономикалык темаларга аналитика жазып, чоң бир маектерди алып жүргөнүңдү көргөн эмеспиз биз. Азыр уже 10 мүнөттөн ашык сүйлөгөн сөзүңдү деле кайра угуп чыксаң, бир баш аягы жок. Кыргызстанга белгилүү акындын уулу болсоң, өзүң айткандай сөз тармагынан келсең, медиа тармагынан келсең, жок дегенде ушу сүйлөгөн сөзүңдү оңдоп албайсың да. Баш аягы жок, чаржайыт, стилистикалык, грамматикалык каталарга толгон сөзүң дайыма. Ошол. Эрулан, бизди коркутпа. Компроматтарыңбы, башкаларың болсо алып чык. Анткени биз сен жөнүндө жазганды, сени сындаганды дагы деле уланта беребиз.